Ушул Бишкекте жашаганыма 88-жылдан бери 35 жыл болду. Ал эми улуттук телевидениеде иштегениме 30 жылга жакын болду. Окууга тапшырып келген бойдон мен ушул жерде жүрөм. Бирок мен Бишкектин жашабаган районум, жашабаган үйүм калган жок. Квартирадан квартирага которулдук. Биздин ошол учурларда квартира алганга шартыбыз жок болчу. Күнүбүздүн өткөнүнө ыраазы болуп жүрдүк. Анткени айлыгыбыз абдан төмөн, аз. Эң биринчи жылдарда 500 сомдон, кийин 3000 сомдон, эң акыркы сизге өткөнгө чейин 8000 сомдон алып биз жашадык. Ошону менен күн көрдүк. Ошого күнүбүз өткөнүнө эптеп жашап атканыбызга сүйүнүп жашадык. Үй эмес, биз күндү араң өткөрүп жашадык. Ошол жылдарда ар кайсы жерде иштеп жүрүп, кээде көчөлөрдө суукта балдары менен, жаш балдары менен көчөдө калган күндөрүм болду. Вагондордо жашаган күндөрүм болду. Ошондой күндөрдө балким суук тийип, оорукчан болуп калдыбы, кызым дагы ооруп, ошол өтүп кете берди. Ошол өлүм астында жатканда кызым айтчу: "Апа, биз үйлүү болобузбу? Биз үйлүү болсок экен" деп. Мен айтчумун: "Кызым, биз сөзсүз үйлүү болобуз. Биз кыялдангандан дагы жакшы үйлүү болобуз" деп айтчумун. Себеби элдин башына, элдин акыбалын сураган элдик азаматкерлерине бөркүмдөй ишенчүмүн. Анткени элдин арасында ушунча эл болуп туруп, ушунча кут дарыган Манастын эли болуп туруп, кантип өзүнүн элинин баркына жетпеген азамат чыкпай калсын, чыгат болуш керек деп ар бир дем алымга, ар бир секунд сайын, ар бир күн сайын биз сиздей жетекчини, сиздей элге ата болгон жетекчини күтүп саргарып келдик. Эми сизге мен аманчылык каалайм. Өзүңүздүн командаңыз менен элдин акыбалын сураган жакшы жетекчи болуп иштей бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун. Балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Сизге да Кудай тилегиңизди берсин. Аман болуңуздар, сизге чоң рахмат.